Туугандар, ассаламу алейкум. Билесиңер да, бул районду Путилково. Ушул Путилководан биринчи буйрутмам. Акыры мошлагбам жабылып кетпеби? Жабылат турбайбы? Азыр кайра ачылса, мен кирем шлагбаумга. Охрана багы сүйлөнөт го чиркен, өзүнүн багы поднос бубнит этет го. Нерлайнен поднос бубнит этсең этпесең да мен бул жерде заказым бар, родной. Заказыма келип атам, Акимович YouTube каналына кош келиңер. Атым баягы эле Гүлжигит. Лайктан басып каналга аталып коелот. Туугандар, бүгүнкү смена кандай болот, не болот, кандай адекватный, неадекватный жүргүнчүлөр түшөт, кызыктуу бир чоткий контент кылып тартып киргизип берейин, роднойлор. Здравствуйте. В Лемонопро едем, да? Да, Леруа Мерлен. Ну да, она. Она до сих пор работает, да, сейчас это самое, стройматериалы, да? Да. Большая такая, да? Да. Просто переименовали же просто. Переименовали? Да, Леруа Мерлен. Это самые ближайшие, да, которые? Да. Красногорская самая. А это самое, как его, еще там, оказывается, Лера Про, что-то нам написано. Лемонопро. Что это? Это тоже строительное, да? Ну, Леруа Мерлен, это же 5 minutes later. 0845. А сюда есть транспорт? Вы имеете в виду грузовой? Нет. Общественный? Да, общественный. Так, общественный, не знаю, вон там у Ашана есть бесплатный автобус, они едут. Да, Вот да. в Красногорск в Пойму едет точно, а вот именно в Химки едет нет. А в Пойму ездит, да? Да. Все тогда. Ладно, оттуда я сяду На МЦД, да? Да, или на МЦД. Да, или вот Волоколамск. у Ашана, видите, у Ашана есть остановки, там автобус бесплатно едет. Лемонопро алып келип койдум го, бул эски Леруа Мерлен да, азыр атын алмаштырып ушу Лемонопро болуп калыптыр. Мен да кече жакында эле билдим. Вот 629 рубль накталай төлөм картага которуп койду. Ошол. Анан туугандар, силер дагы эксперт парк аркылуу Яндекске кошулуп иштесеңер болот. Мен сыяктуу эле 3 шарттуу комиссиясы бар. Биринчиси бул 55 сом суткасына, жана ал 55 сом силер жумушка чыккан күнү гана алынат. Экинчиси бул ар бир буйрутмадан 2%дан комиссия алат. Үчүнчүсү бул ар бир буйрутмадан 4 сомдон комиссия алат. 24/7 диспетчердик колдоо бар. Акча чечип алуу жагынан дагы маселе жок. 9 жылдан бери рынокто жүрөт. Мароккодо адашпасам, Өзбекстанда, Кыргызстанда, Россияда филиалдары бар да. Анан паркка ийгиликтүү кошулуп, фотоконтролдон өткөндөн кийин саламдашуу катары бир 100 сом бонус түшөт. Ошо менен пока балансыңар положительный иштей бересиңер. Ийгиликтүү кошулуп, фотоконтролдон өткөндө там 100 сом бонус түшөт да. И плюс бул паркка ар бир жакыныңарды, досуңарды, таанышыңарды чакырып келип паркка кошуп иштесеңер, ошолордон дагы силерге акча түшүп турат. Көрсөтүлгөн телефон номерга жазсаңар WhatsApp'тан, же болбосо ошол видеонун описаниясында ссылка бар. Ссылка бул шитеме, ошол шитеме аркылуу өтсөңөр Telegram ботко кыргызат, ошол жактан да оңой эле кошулуп иштесеңер болот. Ошол. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып энем менен, көнүп калдым сага Москва. Мына Мо Павшинский бульвар деген көчө, бул жер Ильинский бульвар менен кесилишкен көчө. Ол 8-чи дом, ушул домдо да жашаганмын. Анан алдыгы жерде мынакей көрүп отурасыңар, Белый паруса деп коет. Мондай паруска окшогон жанагы Дубайдагы отель бар, ошондой Бурж Халифа беле, билбейм. Ошол паруска окшогон домдон үчөө. Вот ошол домдо дагы жашагам 24-чи кабатында. Өтө сонун район болчу, мага жагат. Ал жагында Москва реканы бойлоп жээк бар, набережный чуркасаң болот, эс алсаң болот, лежактарда жатсаң болот. Короче, вид да жакшы, сонун жер да. Алдыгы жерде снежком деп коет эле, горнолыжный каток бар. Мурун бар болчу. Ошол горнолыжный каток бузулуп аткан болчу. Азыр эми дагы эле бузуп өтө эле экен. Турат ошол бойдон. Эми ошол бойдон эмес, эми почти бүтүп калыптыр же десек болот. Баса могул домдо да жашагам да, грузинский каникулы деген ресторандын арт жагында. Мына бул домдо 3-чү кабатта жашагам. Подъездден кирбей эле черный ход менен кириле, тепкич менен көтөрүлүп чыгат элем, ошол подъездде жашагам. Здравствуйте. Скажите, у вас в заказе отобразилось, что это метро Митино?
Это станция метро Волоколамская. Да, да. Все. Все, тогда да. Потому что я смотрю, там никак не указано, что метро там. А так вы указывали, Да, да? Или да. вы по телефону заказывали? Нет, я когда заказывал, я указала, что метро Может быть, Волоколамская. она так определилась сама. А не ближе была бы станция метро Микинина? Нет, там через эти... Истра. Микинина жақынырақ болады. Микининаға айдалайынмын десем, өзің білесің дегендей қылды, алып келіп қойдым. Анан ушул жерден эле теге Ашан тараптан почти, Ашан емес, Крокустун эмесинен Малый жактан Истрага заказ берип койду. Кэф менен. Канча болду экен көрөбүз. Могул дом правительства. Бул Вегастын арка жагы. Бул жерде Москва реканын үстүнөн адамдар өчүп көпүрө бар. Мына. Всего доброго вам, до свидания. Ой-ой-ой, момдай район. Эксквай парк билей, Эсквай парк 1908 рубль болду. Жакшы, сонун баары жакшы. Так, по цепочке заказ жок, эми акырын бурулабыз, анан кетебиз. Мындай бир жабык чакан эме экен. Квартал деп коеюнчу. Үйлөрү жакшы экен. Сонун кылып. Кандай дедиңер? Ошо, булардын үйлөрүндө көп суктанып, көп тарта бербейин. Бирөө жарым о жерде двордо турган болсо кирип алып, деп бир нерсе дебесин, Жакшы так. Здравствуйте. Так, деревня Ликино, да? Так, указаны по платке. Я могу вам сразу поездку перевести? Конечно. Пожалуйста, всего доброго вам. До свидания. Ну чё, родной лор, күн ысык. 15 минутта келдик. 1 соодан платный жол менен келдик. 250 рубль платный жолго мен төлөдүм. Аны кошкондо 798 рубльдук поездка болду. Анан ошол эле жерден рампа деген жерден 8 минут алып подачасы менен кийинки буйрутма. Саат 18:43. Могул үйдөн пассажир чыга элек. Келдим кыскасы. Күтүп отурам. Бул бара турган жер каяка барат? Молодежный Одинцово дейт. 2 hours later. Киевский вокзал, да? Киевский вокзал. Негизи 1000 рубль болчу. 200 рубль чай берди окшойт. 200 рублей лишними десем. Мындай кылат. А этого мы любим. Жакшы көрөбүз, ала беребиз. 5 жылдыз коебуз. Анан карайбыз. Андан кийин бизде эмне заказ жок. Заказ күтөбүз. Пожалуйста. По кругу можете выйти. Ага, все, до свидания. Подольск. Подольск тарапта Ерино деген айыл. Кичи шаар деп коечу, кичи шаар. 1809 рубль. 1809 рубль. Саат деген канча? 22:33, 10 жарым. Курсак ачты. Чын айтсам, эртең менен саат, эртең менен эмес, түштө саат 12-де чыккам, ошондо эмне жеген мен анда? Ашанга кирип бир суши, бир булочка, анан бир суу болду, ошону менен жүрөм. Итак, азыр мен бир жерден кирип плотно тамак
жеп анан домойду жандырам, по пути заказ алып кетем. Уже буюрса бир 7900 же 8000 рубль план жабылды иншалла. Дагы 10го жеткиришибиз керек бүгүн. Тем более зал бар, азыр залга барам. Тамакты жеп алып, как раз 1 саат жол жүрсөм, залдан кийин анан заказ кылганга кудурет жетсе заказ кылабыз. Болбосо домой барып уктайбыз. Урматтуу калай кыргыз элим, видеонун соңунда силерге бир кайрылуу жасайын. Дал ушул карындашыбыз азыркы учурда ден соолугу менен күрөшүп аткан чак экен. Ушул карындашыбыз айыгып, ден соолугу жакшы болуп, элдердин катарына кошулуп, ойноп күлүп, ата-энесинин жүздөрүнө жылмаюу тартылап жүрө берсин. Ошого биз себепчи болуп калалы. Силерди чакырып кетет элем, урматтуу коноктор, көрүүчүлөр, туугандар, жакындар, видео менен максималдуу түрдө башка соц тармактардан, WhatsApp группалардан таратып койсоңуздар дагы жакшы болот. Жогоруда айткандай эле ден соолугу менен күрөшүп атат. Түркияда операциясы болот экен, бул уже 3-чү операциясы экен. Менин түшүнүгүм боюнча $28,000 дагы эмес, €28,000 түзөт экен. Ошого азыр ата-энеси, үй бүлөсү акча жагынан мындай муктаж болуп аткан чак экен. Андыктан келиңиздер, кайдыгер карабай 1 сом болобу, 10 сом болобу, 50 сом болобу, же рубль акчалай болобу, колдон келишинче жардам кылалы. Көргөнүңүздөрдө эле реквизиттердин бардыгы жакындары, ата-энелери. Ошол туугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум.